Күндөрдүн бир күнүндө Жамал сулуу шаарды аралап бараткан. Касым болсо жонуна бир таңга отунду көтөрүп алып, «Кийимге жыгач отун керек!» деп кыйкырып жүргөн. Жамал жигитке көз кырын салса, келишкен сулуужан экен. Кызга жагып калды. Кыз жанындагы кызматчыларына айтып, жигитти чакыртып алды да өзүнүн жүзүн көрсөтпөй жоолук менен жаап: «Жигит, сен кайдан жүргөн немесиң? Кебетеңе караганда мындай оор жумушка көнбөсөң керек. Чыныңды айт, кайдан келип, эмне кылып жүрөсүң бу жерде?» деп сурады. «Чынымды айтсам мындай», — деди Касым. «Бу жерге мен Жамал сулууга үйлөнүүгө келгем. Кыздын атасына 100 нарга жүктөлгөн зер алып келдим. Бирок хандын кудугун толтура албадым. Төбөлөрдү саттым. Ал жетпей койгондо кулдарымдын бардыгын саттым. Булар да жетпеди. Аябагандай көп алтын алып келгем. Бирок алар деңиздин тамчысындай гана болуп калды. Ошентип эч нерсе калбады. Эми оокаттын айынан отун терип сатып жүрөм». «Сага кыйын болгон экен», — деди Жамал жигиттин айткандарын угуп. «Хандын кызын алам деп болгон бүткөн байлыгыңдан ажырапсың. Ал кыз эл айткандай чын эле сулуу бекен? Балким андай кыз жок чыгар. Хан байыш үчүн ошентип атайын элдин башын айландырып аткандыр. Эми мен сага жардам берейин. Бүгүн болушунча тыйын тапкын да, эртең ханга барып, бактымды дагы бир сынап көрөйүн дегин. Менин айткандарымды унутпагын. Жамалды өз көзүң менен көрмөйүн, тыйынды кудукка ыргытпагын. Айтканымды так аткарсаң, талаада калбайсың». «Бул акылыңа рахмат. Бирок мен хан сарайга барбай эле коеюнчу. Жамал сулууну өз көзүм менен көргөндө эмне өзгөрүп кетмек эле? Жарыбаган тыйыным кудукту толтурмак тургай түбүнөн көрүнбөй калат», — деди жигиттин үнү муңайып чыгып. «Сен антип айныбагын», — деди кыз. «Ал сыйкырланган кудук. Мен сага анын сырын ачып берейин. Жамал менен жигит бирин бири көрүп жактырып, бирин бири сүйгөндө гана кудук бат эле толуп калат. Аны толтуруш үчүн аз эле тыйын керек. Ансыз бүт дүйнөдөгү алтынды чогултуп келсе да, кудук эч качан толбойт. Сен мен айтканды унутпай жасасаң, мүдөөңө жетесиң». «Макул, бардыгын сен айткандай жасайм», — деп жигит сүйүнүп кетти. «Бирок Жамал сулуу мени жактырабы?» «Бактыңды сынап көргүн, мүңкүрөй бербей», — деди кыз. «Бир кербеңге жүктөлгөн алтын зериңди аябаган жаның эми бир аз тыйыныңды аямак белең. Барып көргүн. Балким ошол бир аз тыйының сага бакыт алып келер». Илгери үмүт менен жигит кечке жанын жаялдырбай иштеп, кечинде жарыбаган тыйындуу болду. Эртеси эрте туруп жигит хан сарайга келди. Дарбаза кароолдору көпкө чейин ичкери киргизбей коюшту. «Хандын кызынан айланып кеткин», дешип шылдыңдап күлүштү. «Алтыныңды түбү тешик чакага салып алгансың го, ха-ха-ха. Көзгө көрүнбөй жогол». Бирок Касым тигилердин шылдыңына моюн бербей, айтканынан кайтпай тура берди. Акыры аны хан сарайга кое беришти. «Мен кызыңдын колун сурап келдим», — деди жигит ханга. «Аны бактыңдан көргүн», — деп хан адатынча мыйыгынан жылмайып койду. «Тиги кудукту алтын, зерге толтурганга гана кызымды береримди билесиңби?» «Билем. А дегенде кызыңды көрүүгө ырайым эт. Эл айткандай сулуу экенин өз көзүм менен көрөйүн. Алтынга татыктуу же татыктуу эмес экендигин аныктайм», — деди жигит. «Аягандай алтының деле көп эмес көрүнөт», — деди хан жигиттин теңин албай. «Чынын айтсам, менин кызымды сынагыдай деле кебетең жок экен. Ал сенин теңиң эмес. Колун сурап далай жигиттер келген. Бирок алардын бири да шарт аткара албай куру кол кетишкен. Убактыңды бекерге кетирбе. Айтканыңда калет жок. Убакытты бекерден бошко коротуп эмне? Керексиз көп сөздү өзүң айтып атпайсыңбы? А мен аны куру бекерге ыргыткым келбейт. Эми менин татыксыз көзүм менен сулуу кызыңды көрүүгө уруксат бер. Хан кулдарына Жамалды алып келгиле, деди. Касым кызды көрөр менен жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй дүрсүлдөп какты. Бул жака бекер келипмин. Кыздын чырайын көрбөй эле койгондо болмок экен. Эми аны кантип унутам? Мындай айчырай кыздан ажырап, хан сарайдан кантип чыгып кетем, деп ойлоду жигит. Жамал жигитти көрүп назик жылмайып койду. Кыз караган сайын жигиттин жүрөгүн махабат тору чырмай берди. Бир кезде хан адатынча мыйыгынан жылмайып: «Кана, мен сага кызымды көрсөттүм. Эмки кезек сенде.
алтын күмүшүңдү көрсөт, балким менин кызым сенин алтындарыңа татыктуу эместир, деди Касымды табалаган үн менен. Жигит ханга жооп кайтарган жок. Унчукпай туруп чөнтөгүндөгү тыйындарды кудукка ыргытты эле, тыйындар түбүнө жетип жетпей кудук ичи буркан шаркан түшүп барып, алтын толуп ташып кетти. Хан көрүп турган көзүнө ишенбеди. Касым ханды карап, эми ал мыйыгынан күлүп: "Көрдүңбү, менин алтыным көп бекен?" деди. Ошентип Касым менен Жамал экөө баш кошушуп узакка бактылуу өмүр сүрүштү. Балдар, бул жомок менен биз кыргызда айтылып келе жаткан "Ниети түздүн жолу түз" деген макалын далил кылабыз. Силер да балдар, азыртадан жакшы нерселерге гана ниет койсоңор, ар дайым жолуңар шаар жана ачык болот.